Саламатсыздарбы урматтуу Факт Кежи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү жаңылыктарды биринчилерден болуп кабардар болгуңуз келсе, каналга жазылып, видеонун астына өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетиңиз. УКМКнын имаратында жайгашкан тергөөчүнүн сейфинен $200 000 акча жоголду. Жоголгон акча Башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Уланбек Чалбаевди былтыр пара алууга шектүү катары кармаганда далил зат катары алынган. Уланбек Чалбаев ишти оң жагынан чечип берүү үчүн $200 000 пара алган деп кармалган. Ал акча УКМКнын тергөөчүсүнүн кабинетинде турган сейфтен уурдалгандыгы айтылууда. Айрым маалыматтар боюнча тергөөчү Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин күйөө баласы. УКМКнын маалымат кызматы андай маалымат жок экенин билдирип, комментарий берүүдөн баш тарткан. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу жөнүндө бир катар жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Сооронбай Жээнбеков жарандыкка кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу жөнүндө 5 жарлыкка кол койгон. 3 жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын жарандыгына 976 адам кабыл алынат. Анын ичине 821 чоң адамдар жана 155 балдар. Алардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. 2 жарлыкка ылайык 929 адам Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгарылат. Алардын 722си чоң адамдар жана 207 балдар. Бардыгы 1905 адам кайрылышкан. Бишкекте 13 кабаттан кулап кеткен жаран каза болду. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык окуя кечээ болжол менен саат 22:00 болгон. Окуя болгон жерге ыкчам иликтөө тобу барышкан. Каза болгон жаран кыргызстандык болгон. Бирок Улуу Британиянын паспорту да болгон. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды. Бишкекте жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 12 ноябрда министрликтин ички иликтөө кызматында ООН аттуу жаран кайрылган. Ал 20 000 сом пара талап кылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматкердин кызматкерине чара көрүүнү суранган. Айтымында шектүү анын сот иштерине байланыштуу маселесин оң жагына чечип бермек. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Кечээ Борбордогу кафелердин биринен тергөөчү пара алып жаткан жеринен кармалган. Дагы башка кызыктуу жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыздар болот.